Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. 2014 жылы 34 чыр чатак болуп, чек ара кызматкерлери тарабынан 3 жолу курал колдонулган. Бул жылы 3 эсе аз араздашуу катталып, 3 жолу курал колдонулса, анын 2 жергиликтүү калк тарабынан болгон фактылар. Бул тууралуу Уларбек Шаршеев Спутник Кыргызстан радиосунун Ачык кеп программасында маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында Кыргыз Республикасынын жалпы чек арасынын узундугу 4700 чакырымдан ашык. Кыргыз-казак чек арасы 1257 чакырым, Кыргыз-Кытай 1084, Кыргыз-Тажик 970 жана Кыргыз-Өзбек чек арасы 1388ден ашык чакырымды түзөт. Кытай жана Казакстан менен чек ара маселеси жок. Делимитация, демаркация иштери толук бүткөн. Бул жылы 16 чыр чатак болсо, анын бирөө Казакстан менен, 2 Өзбекстан, 13 маселе Тажикстан мамлекети менен жаралды. Өзбекстан Кыргызстан ортосунда чек аранын 85% такталып, келишимге кол коюлган. Калган тилкелер боюнча өкмөттүн чек араны тактоо өкүлчүлүгү иш алып барып жатат. Ал эми биз үчүн эң көйгөйлүүсү Кыргыз-Тажик чек арасы. Учурда бул багытта атайын түзүлгөн комиссия иштөөдө. Албетте чек ара маселеси эки тараптуу чечиле турган иш. Эки мамлекет бир чечимге келмейинче чыр чатак тыйылбайт. Жакында Баткен, Ош, Жалал Абад облустарына барып, жергиликтүү калкка чек ара боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдик, деди Шаршеев. Төрага калк арасында чек арада өзүн алып жүрүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, УКМК жана милиция кызматкерлери жардам берип жатканын кошумчалады. Белгилүү болгондой, 2019 жылдын 31 декабрында Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө эмес 3-чү өлкөлөрдөн жеке пайдалануу үчүн жеке адамдар тарабынан алынып келинген транспорт каражаттарына карата жеңилдетилген бажы алымдарынын мезгили аяктайт. Буга байланыштуу 2019 жылдын акыркы айларында 2018 жылга салыштырмалуу Унаа мамлекеттик мекемесинен биринчи жолу каттоодон өткөн транспорт каражаттарынын саны көбөйдү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 24 декабрындагы токтомуна ылайык 2020 жылдын 1 январынан 7 январына чейин дем алуу күндөрү болуп жарыялангандыгына байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматы Кыргыз Республикасынын жол кыймылы жөнүндө мыйзамына ылайык автотранспорт каражаттарын сатып алууда же автотранспорт каражаттарын кайра каттоого алып келген жагдайлар келип чыккан учурдан тартып 10 жумушчу күндүн ичинде каттоодон өткөрүүгө милдеттүү экендигин эсиңиздерге салат. Кыргыз Республикасынын аймагына 2019 жылдын акыркы күндөрү алынып келинген транспорт каражаттары 2020 жылдын 10 иш күнүндө катталат. Мыйзамда көрсөтүлгөн 10 күндүк мөөнөт 2020 жылдын 8 январынан тартып саналат. Жаңы жылга караган түнү Кыргызстандын аймагында 3 жуп эгиз ымыркайлар төрөлдү. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Эгиздердин бири Бишкек шаарындагы энени жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордо жарыкка келишсе, экинчи жуп Ош шаарында, үчүнчү жуп Ысык көл облусунда төрөлдү. Алдын ала маалыматтар боюнча жаңы жыл майрамынын түнүндө өлкө боюнча 261 ымыркай жарыкка келди. Ырчы Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоногон шектүүнүн баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Бул тууралуу Аки пресс агенттигине укук коргоо органдарында булактар билдирди. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында шектүү үй камагында болот. Буга чейин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына Ырчынын апасы кайрылып 2019 жылдын 6 майына караган түнү саат 1:45 чамасында үйүнө бет капчан кирип $60,000 жана алтын жасалгаларды уурдап кеткен белгисиз адамдарга чара көрүүнү өтүнгөн. Бул факты жазык кодексинде 202 берене каракчылык боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ал эми 29 августта шектүүлөрдүн бирөөсү кармалган. Ал 1995 жылы туулган БМ экени аныкталган болчу. Майрамдын символу катары көпчүлүк үйүнө кооздолгон жаңы жылдык балатын орнотот. Бестикежи депутаттардын үйүнө коюлган балатлардын сүрөтүн жарыялады. Депутат Исхак Масалиевдин үйүнө бир нече балаты коюлган. Алардын бири атайын идиште өстүрүлгөн жандуу балаты.
Депутат айым Евгения Строкова анча чоң эмес балатыны гирляндылар менен кооздогон. Ал эми кесиптеш депутат Аида Исмаилова адамдын бою менен тең келе турган көп оюнчуктар менен кооздолгон балатыны койгон. Жакында Республика партиясынын лидери болгон эл өкүлү Мирлан Женжероевдун үйүндө мишура жана оюнчуктар менен кооздолгон анча чоң эмес балат орнотулду. Экс-депутат Өмүрбек Текебаевдин үйү жаңы жылга карата жасалгаланган. Анда көрүнүп тургандай өтө бийик балаты оттун жанына коюлган. Сүрөттө кызы Айсара. Экс-премьер-министр Феликс Кулов дагы жасалгаланган балатынын сүрөтү менен бөлүштү. Сыртынан жандуу көрүнгөнү менен жасалма балаты дейт, балдары кооздогонун кошумчалады. Өзүнүн үйүндөгү жаңы жылдык балатынын сүрөтүн депутат Руслан Казакбаев дагы жөнөттү. Көркөм кооздолгон балатынын алдына белектер коюлганын көрүүгө болот. Абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды жаңы жыл менен куттуктады. Куттуктоону тарапташтары почта аркылуу жөнөттү. Мага ишенип коюңуздар, Кудай таалам бизге жеңе албаган сыноолорду жибербейт. Кыйынчылыктар биздин өлкөнү күчтүү, элибизди даанышман кылат. Келе жаткан жаңы жылда сиздердин баарыңыздарга жана жакындарыңыздарга бекем ден соолук, узак өмүр, бакыты талай аруу тилектериңиздин ишке ашуусун каалайм. Жакшылык дайыма жамандыкты, чындык дайыма кара мүртөздүктү жеңип чыгаарын унутпаңыздар. 2019 жылдын 7-8 августунда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жонунан 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 адам Ички иштер министрлигинин, 40 киши УКМКнын кызматкери болсо, 94-ü жөнөкөй жарандар. Койташтагы окуяларга байланыштуу 39 факты боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын бир катар тарапкерлери камакка алынган. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клок маалымат агенттиги биргелешип даярдаган иликтөө эл аралык жогорку баага татыды. Эл аралык журналисттик түйүн катары таанымал IGNet уюму 2019-жылдагы эң кызыктуу журналисттик долбоорлордун тизмесин түздү. Бул уюмга белгилүү котормочулар жана редакторлор мүчө. Тизмеге португал, испан, орус жана англис тилдеринде жарыяланган иликтөөлөр кирди. Бажыдагы миллиондор Карактоо жана Калкалоо деген иликтөөдө Кыргызстанга миллиондогон акча мыйзамсыз кирип чыгып турганы тууралуу маалымдалат. Анда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун да аты аталат. Иликтөөгө байланыштуу бир туугандар Райымбек жана Искендер Матраимовдор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд 3 медианын үстүнөн сотко кайрылган. Алар Матраимовдордун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтакуновдон Клоп жана 24 KG сайттарынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүштү. Райымбек Матраимов иликтөөдө сөз болгон $700 миллион эч кандай тиешеси жок экенин, анда айтылган маалыматтарды жалган жала деп эсептей турганын 6 декабрда билдирген. Акыркы күндөрү Ата Мекен партиясынын депутаттыкка талапкерлеринин тизмеси тууралуу ар кандай сөздөр болуп жатпайбы? Мен ошол тууралуу айтайын дегеним, бирок башында белгилеп кетейин. Шыкмаматов менен Текебаевдин ортосунда кандай келишпестиктер болгонун мен билбейм деп билдирди кечээ 30 декабрда журналисттерге экс-депутат Талант Узакбаев. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул жаңжал жана биздин тизмеден чыгып кетүүбүз боюнча билдирүү жасап, көптөн бери татаал оор сүйлөшүүлөр жүрүп жатты дебедиби? Бул калп шайлоо өткөн. 2015-жылдан бери партия лидери Текебаев партиянын тизмесинде депутаттыкка кандидаттардын бирөөсү менен сүйлөшүү болгон жок. Биз өзүбүз менен өзүбүз калдык. Шайлоодо энергиябызды, акча каражаттарыбызды коротуп чуркаганбыз. Анан бизде деле ич күйдүүлүк болду. Бир чогултуп сүйлөшүп койсо болот эле деп. Болот шерге орун бошотобуз деп тизмеде анын алдында турган 4 кандидаттын арызын биз менен сүйлөшпөй туруп БШКга берип коюптур. 2015-жылы шайлоонун алдында баарыбыз андай арызды жазганбыз. Бир күнү БШКдан телефон чалып калышты. Силер тизмеден чыгып кетип жатасыңарбы? Бизге арызыңар келди деп. Биз жок андай эмес, биз тизмеден чыкпай эле турабыз деп жооп бердик. Анан БШКга 4-өбүздү чакырышты. Кабилова, Балтабаев, мен, Узакбаев жана генерал Мырзаматовду. Биз 4-өбүз кетсек, депутат болуп Болот шер келмек да. Анан биз 4-өбүз БШКга арыз таштадык. Биз чыкпайбыз, анткени биз да добуш алганбыз. Ата Мекендин депутаттарынан биз көп добуш алганбыз деп.
Бүгүн бир досум жаңы жыл менен куттуктап жатып, негизи Эмиль деген ат жөн жеринен коюлбайт. Эмиль деген ысымды алып жүргөндөр жөнөкөй инсандар эмес. Эмиль клубун түзүп, эмилчилерди чогултпайлыбы деп көңүлүмдү улап жатпайбы? Өзүн да кошуп, андасымы Эмилбек? Күлүп калдык. Бирок ойлонуп көрсөм, мен билген тааныган Эмилдердин ичинен Эмиль Узакбаев мамлекеттик коомдук ишмер, дипломат. Эмиль Абдыкадыров ишкер, курулуш тармагында эмгек сиңирген кызматкер. Эмиль Үмөталиев коомдук ишмер, Кыргыз концепт ишканасынын негиздеген белгилүү ишкер. Эмиль Ибаков ишкер. Жыргалаң айылында чоң туристтик проектисин турмушка ашырып жатат. Эмиль Токтошов Жогорку Кеңештин депутаты, комитет жетекчиси. Эмиль Бусурманкулов өкмөт аппаратында бөлүм башчы. Эмиль Шакир уулу эл аралык проектилер боюнча адис. Эмиль Ибраимов ишкер. Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы жетекчиси. Эмиль Борончиев белгилүү актер, Эмиль Чекиров журналист бар экен. Жакшы эле клуб болчудай. Негизи Эмилбек Аптагаев коомдук ишмер. Фейсбукта өздүк баракчасынан алынды. 2020 жылы Орусиянын дагы 4 шаарында Кыргызстандын элчилигинин бөлүмдөрү ачылат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин жетекчиси Алмаз Имангазиев билдиргенин Марал жазды. Имангазиевдин айтымында, келе жаткан жылы Орусиянын Сургут, Иркутск, Якутск жана Түштүк Сахалин шаарларында Кыргыз элчилигинин кошумча бөлүмдөрү ачылат. Ошондой эле келерки жылы Орусия тараптан миграциялык мунапыс жарыялоо боюнча да өтүнүчтөр болорун кошумчалады. Белгилей кетсек, дүйнөнүн 27 мамлекетинде Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү бар. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда ачылган. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.